Баткенден салам, урматтуу Салам медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Баткен шаарынын Борбордук базарында өрткө каршы окуу же болбосо атайын практикалык жүзүндө көрсөтүү максатында окуп үйрөнүү стадиясы өтүп жаткан учур. Азыр бул биз көрүп жаткан учур мына ушул өрттү өчүрүш максатында. Муну Баткен райондук жана шаардык өрткө каршы күрөшүү бөлүмүнүн тарабынан уюштурулуп, атайын базардын ичиндеги өрттөрдү жөнгө салуу максатында уюштурулуп жатат. Мына ушул дөңгөлөктү өчүрүш керек, бирок аракет кылып ататтар азыр. Мынаке. Базардагы соодагерлерге үйрөтүп атышат азыр. Базар эмеси боюнча, базардагы өрттүн алдын алуу окуусу боюнча атайын ушул эки өрт өчүрүүчү машинанын экөөсү тең тартылган. Бирөөнүн ар жакта батпай калып турган, экинчиси ушул жерге келип батпай калды. Буга өрт өчүрүүчү кызматкерлер күнөөлүү эмес. Буга өзүбүз мондай мыйзамсыз курулуштар салып алганыбыздын кесепетинен кокус өрт чыкса, мына ушинтип жетпей калышы толук мүмкүн. Өзү негизи өрт өчүрүү унаалары ушундай ыңгайсыздыктарсыз эле кириш керек. Себеби булар мынтип алды аркага берип кайтарып отурганын ар бир секундасы өтө кымбат бааланат. Себеби адам өмүрү, материалдык чыгым деген нерселер эң биринчи орунда турат. Булар монтип мыйзамсыз курулуштардын айынан жөн эле базарга кирип чыгыш үчүн өтө көп тоскоолдуктар басып өтөт экен. Кудайга шүгүр, бул жөн гана учение деп койсок болот. Баткен шаарынын Борбордук көчөсүндөгү атайын өрткө каршы окуп үйрөнүү үчүн көчөнү абдан сонун кылып тазалаган. Мен ушунча Баткенде жашап, ушу көчөнүн ушунчай чоңдугун көрө элегем. Негизи кылса болот экен го. Урматтуу соодагерлер, урматтуу баткендик туугандар, коноктор, ушундай кенен эле кылып койсок болот экен го. Ар бирибизден көз каранды. Азыр мынау
өрт өчүрүү унаасы кирип чыгыш үчүн ушунча кеңейткенбиз. Мындан кийинкисинде ушинтип калтырып койсок болот деп ойлойм. Сиздер менен Исабек Максутов болду. Салам медиа. Баткен.